Сооротуучу Кудай. 17 октябрь. Өмүрүнүн аягында Кудайдын бир адамы: эгер мага жашоомду кайрадан жашоого мүмкүнчүлүк берилсе, мен сыйынууга көбүрөөк убакыт бөлмөкмүн жана Кудайга аны канчалык сүйөрүмдү көбүрөөк айтмакмын деген экен. Биздин азыркы доордо биз атомдун күчүн колдонууну үйрөндүк, бирок сыйынуунун канчалык укмуштуу күчкө ээ экенин түшүнө элекпиз. Адам эң күчтүү куралдын артына жашынганга караганда, Кудайдын алдында сыйынган учурда ал да канча күчтүү. Эл Кудайга таазим кылып сыйынганда күчтүү. Көйгөйлөрдүн чечилиши биздин Кудай менен болгон байланыштан толугу менен көз каранды. Сыйынуунун күчү эбегейсиз. Биз абдан коо сыйынып, укмуш сөздөрдү айта алган үчүн эмес, ал сыйынуулар аркылуу Кудай иштеген үчүн. Сыйынуу бул Кудай менен сүйлөшүү, ага мактоо сөздөрдү айтуу, ага муктаждыктарды айтуу. Бул гана эмес, сыйынуу бул руханий курал. Ыйса өз шакирттерине сыйынууну үйрөткөн. Ыйса сыйынууга көп убакыт бөлгөн жана көңүл бөлгөн. Анткени ал шакирттеринин жашоосунда сыйынуу канчалык маанилүү экенин жана сыйынуу канчалык күчтүү экенин түшүнгөн. Колубузда бар куралды колдонолу. Аны Кудай бизге бекер эле берген.